Жана келиңиздер, Таластан келген меймандар келиңиздер. Кана калганыңыздар тынчыраак болуп койгула, келиңиздер. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү Саяк санжырасынын şu жыйналышы менен да бир жолу куттуктап коебуз. Уруксат эткиле Жумгал районунун Саяктын урпактарынын атынан. Эми алдыда абдан кенен кесир айтылды, биздин окумуштуулар айтты, ушул жыйынды уюштуруучулар айтты, 2-3 жылдан бери эмгек кылып аткан жанагы экспедициянын мүчөлөрү айтты. Өткөн жылы Жумгал районунда болуп кетишти эле. Ушул саяктардын санжырасы толук иликтенип бүтөлө экен деп Жумгал районунда координаторлорун дайындап, райондук координаторлорун, айылдардагы ар бир жерге координаторлор дайындап ушинтип эле ошонун үстүндө аракеттенип атабыз. Мен Алышүкүров Жолдошбек ардагерлер бирикмесинин кеңешинин төрагасымын. Ушул өткөн март айында ардагерлер бирикмесинин кеңешинин жаштардын, санжырачылардын кошмо жыйынын өткөрүп, ошондо өз ара милдеттерди алып, ушу санжырачыларга көмөктөшөлү уюштуруу ишинде жана исилдөө жумуштарында ошондой милдеттерди алганбыз. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бир топ жумуштары бүтүп калды. Азыр мен Байсбекке ошол чогулуш токтом, жыйындын токтомун бердим. Эми уруусу жок эл болбойт дейт. Уруу болуп, анан улут түптөлөт экен. Анан бул бүгүнкү жыйындын максаты баарыбызга түшүнүктүү болду. Бу жерде ушу Саяк уруусу республикадагы уруулардын ичинен эң көбү деп саналат экен. Кээ бир айтат дээрлик жарымына барабар деп. Эми жарымы болбосо дагы бир топ окшойт. Биз ошого ынана турган себептер болуп атат. Республиканын барлык булуң буртунда Саяк жашабаган, Саяктын уруулары жүрбөгөн жер жок экен. Ал эмес тиги Кытайда, тияк Америкада, ар жагы Японияда да бар экен. Анан эми ынтымагы бар элдин ырысы, бакыт таалайы күчөйт экен. Ынтымагы жок болсо, ыркырашып жүрүп жок болот деп жана алдыда айтпадыбы? Анысы кандай? Бүгүнкү бул жыйыныбыздын максаты ынтымакка, биримдүүлүккө чакырган жыйын деп эсептейбиз. Эми азыркы учурдагы жаш, биздин кийинки поколенияны карасак, өзүнүн атасы, анан чоң атасынын ар жагын билбегендер толтура. Анан кийин мындан зыян таппайбыз. Биз келечек муунга таалим тарбия бериште şu özünün atasının uruğun tanıp bilüsüne Kırgız ulutu kaysından gelip kuralat, kaysından gelip tüptölet, şu uruğlardan gelip tüptölet de. Anan keyin bunu kevre tuğra emes düşüngenler var. Buları bölüm degensip, anday bolboyt. Uruğu tüptölse, uruğu ıntımakta olsa, uruğu birimdikte olsa, anan Kırgız eli birimdikte ıntımakta olut da. Mana o yerde turgan sayaktardın kaysı sayak ekenin kevreni emereng tanып atabız misali. Anan keyin özünün urusun, ata babasın tanıgan emine jaman bu. Anı teskeri sayasatқа aylandırbaş gerek. Jana aldıda aytılgандай саясаттырбаш керек. Biz Kırgız eli birimdиктүү, ынтымактуу эл болsun, мамлекетибиз чың болsun desek, uşu urudan başlaş gerek. Негизи, основасы uşu da. Баягы илгери партократтар айтса, первичный партийный организация деп. Анысы кандай? Уруулардын первичный уюштуруу жагы ушул урудан башталат да. Ошондуктан мен
Elgülü Kırgız el akını Esenqulu Ибраевтің bir kuplет айтып кеткен сөзі бар. Мен ошоны айтып, силердин эсиңерге салып койгум келет. Ошо bir камчынын сабы бол, bir сабактын даны бол, bir тамырдын каны бол, bir дененин жаны бол. Бөл наркын билген кыргызым, бөлүнгөндү бөр жейтти билген кыргыз. Ынтымакка бирик кыргыз, бирик кыргыз, бирик кыргыз деген экен. Mana ошону туталы. Рахмат. Урматтуу туугандар, мына бүгүн чындыгында кичине биз башка уруктарга караганда кечирээк жолугуп атабыз. Бирок биздин азыбызга койгон максатыбыз чоңураак болуп атат, саяк санжырасын жасоо деп. Негизи бул жакшы идея. Бирок негизи башка өлкөлөргө караганда бул особенно Кыргызда жет атасын билүү бул парзы Кыргызстан. Бул жакшы нерсе. Анан биз мындан мурун бир 3-4 жолу чогулганбыз. Бирок анда бүт эле саяктар чогулуп бирок жыйынтыгыбыз, жыйынтыгыбыз чыкпай калган. Улам Оштон келген, Көлдөн келген көп эле жолу жолуктук. Бирок могу азыркы санжыра жөнүндө чогулуп атканыбыз бул өтө жакшы болуп атат. Себеби ар бириңер бүт даныйлардын баарын берип турсаңар, бул редколлегиялар буларга азыр именно только условиясын туз бериш керек да, колдон келсе. Өткөндө сөз болгон. Помещениясы чечилип атат, мебель чечилип, ремонту чечилип, анан буларга да колдон келсе бир чаканыраак машина алып койсок, тияк бияка барганына деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Эми бул деле колдон келсе ишке ашар нерсе. Бирок негизи ушунун аркасы менен биз өзүбүздүн ошо санжаранын аркасы менен өзүбүздүн ынтымакты күчөтүп алсак деп ойлойм да мен. Себеби мына Оштон, Токтогулдан, Көлдөн, Аргачтан, нарындан, арга жактан туугандар барбыз. Ошол ар бир жактан бир старший шайлап, ошолорго бирден болсо бүт ошол аркылуу кабарларды жеткирип, жакшылыкта билинбейт. Бул жамандыкта башка уруулар бар. Жамандыктарда 5-6дан өзүлөрүн представитель кылып жиберип аткандар бар уруулар. Эгер колдон келип турса, биз деле ошентип катнашып турсак, бияктан туугандар келиптир, тияктан туугандар келиптир деп тиги эл арасында өзүндө кичине жүзү жарык болот. Анан эми туугандар, мен ойлойм, бул төлкө башталышы деп, бирок ошентсе дагы бир баштап алгандан кийин ошо жолго чыдап койбой, муну узартып кетиш керек да. Анан эми мен билем, саяктар, особенно мен өз башыман өткөндө айтып кетейин, бул өтө намыстуу эл экенбиз. Биз 17-жылы Качка Батырга күмбөз салып, ошонун тоюн өткөрдүк. Эми тойду ойлойм жакшы эле өткөрдүк. 5 машина сайылды, аябай жакшы өткөрдүк да Качка Батырдын ошо бир сөзүн күмбөзүн ачып. Анан ошондойлор болсо биз Көлгө дагы барып келдик. Көлдөн да келип атышат. Эми ушундай катыштарды биз көбөйтө берсек. Андан бир 4 жыл мурун чогулганбыз. Ошондо мага Көлдүн кулуну бар Эркин Мамбеталиев деген инеңер бар. Ошол мага алып келген байке ошо Омскиден бүт эметип даярдатып, бүт баарын текшертип алып келдик. Анан могу саяктардын желеги экен. Эгер ушуларга берсеңер деп. Анан эгер эметип берсеңер, ону көрсөңөр. Ошол түшүп келген бул менде жатканда 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Бул именно Омскиден архивден көтөрүлгөн саяктардын желеги де ушул эметип келген да. Анан эми көргүлө. Анан эми кандай таалайсыңар, өзүңөр билип, өзүңөр эметип алгыла. Негизи күчөй берсин. Ынтымагыбыз күчөй берсин. Ушуну самый главный ушуну бойдон таштап койбой, улантып кетели. Колдон келсе мына 5 томдук болобу, 10 томдук болобу, ошол именно китеп, редколлегия китепти даярдаганда баарыбыз туруп, ошону китеп негизи бул оңойго акча эмес, бул көп эле акча болот. Бирок ошону баарыбыз колдоп, ушу намыстуу колдоп ошо китепти чыгарып алсак, анда биз үчүн биздин
неберелерибиз, биздин балдарыбыз үчүн жакшы болот. Себеби алар окуйт ошон үчүн. Эми кааларым силерге иштериңерди ийгилик, үйбүлүдө бакыт таалай, элибизде тынчтык болсун, самыйланы арабызда ынтымак болсун. Саламатсыңар, урматтуу туугандар. Мен Жеңиш Дөңбаев деген 70-жылы, 69-жылы чыккан бир балбандардан болом. Мен бир нерсени айткым келет, ошо туугандар. Таласта саяктардан аз эле болчубуз, бир биздин Кеңарал деген айылдан. Ошо жерден атам бир 60-жылы туугандарын издеп барып таап келдим деп келгенде, жазып бир дептер кылып. Ошо дептерин алып жүрүп, апамда жүрген, апам өтүп кеткенден кийин мен өзүм Фрунзеде окуп жүрүп, ошомойдон бияктын жергиликтүү бияктын адамы болуп калдым, шаардын. Аны таппай калдык. Анан бир ушу урууму бир издейинчи деп как раз бир Санжыра китеп чыкканбы, бир кезде Суусамырда бир той болгон, билесиңерби? Бир 10 чакты жыл мурун. Ошо тойдон кийин мени тааныган немелер, сенин туугандарың мына биринчи айдын Козомкулдун 100 жылдыгы ушу бир той болгон. Мына көпүрөдөн өтүп, оңду көстөй башына барсаңар, Самак деген киши бар, ошо сенин туугандарың болот деди. Ошо кишиге барып, таап, үйүндө эч ким жок экен, өзү эле жатып, бир кичинекей кызы бар экен. Учурашып эле барып калдым. Анан, ой, кел, ким болосуң деди. Мен ушундай саяктардан болом, таластык. Атам бир келип кеткен экен бир жылдары. Анан туугандар ушул жакта дегенден истеп кел, учурашып кетейин деп келдим деп кирсем, ким деди? Айттым, мен Дөңбаев Бекбоо деген киши келип кетти эле десем, ким болосуң сен деди. Дептерин алып чыгарып эле, ким болосуң деди. Жеңиш десем, улуу баласы турбайсыңбы деди. Мен бериңизчи бери көрөйүн деп карасам, айнанайын тиги сыя эзилип кетип, тимеле араң эле немелери калган экен. Ошо Кал деген тарыхчы, санжырачы киши болгон. Ошо Жумгалдан. Анан Кытай менен Кыргыздын чегарасын Байзак Баатыр болбогондо нарын чек болуп калмак. Орус падышалыгы биз Орустун алдына өткөндө, анан Орус менен Кыргыз чектелешканда, ошондо Байзак ат кошчу болуп барып, Саяк Садыреке төрага болуп комиссиянын. Ошого Орустун анагы оёсу Байзак картаны карап туруп бүт шатыраты айтып салган. Жердин баарына характериске берип. Ошондо сен ат кошчуң тышта, сен комиссиянын орун басары болосуң деп коюп, ошондо Байзак Баатыр Кыргыз менен Кытайдын чегин бөлүп, анан кийин Орус менен Чентонду алып, тиги Ченди алып, айлыкты бекитип алып, анан кийин Кыргыздын ички чегараларын баарын Шабдандын тапшыруусу менен бүт Байзак Баатыр бөлүп чыккан. Мына ушуга окшогондорду изилдешибиз керек. А Байзак Баатыр бүгүнкү күндө жакшы айтылбай жүрөт. Мындайлар бизде көп. Жана Айтыке Манасчыны карагылачы. Жумгалдын аягында Кептеш деген жерде Көкөмөрөн дарыясынын жээгинде мүрөсү бар. Чоң рахмат. Нарындан, Таластан келген байкелерибизге ыраазычылык, жакшы жалындуу сөздөрдү айтышты. Мына жана биринчи бөлүгүбүздө биз сүйлөшүш керек эле. Мына Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун директору мына Абылбек Асанканов агайга берели, өзүнчө сөз берели бул кишиге. Бул байкебиз тарых жөнүндө, Санжыра жөнүндө кандай иш алып барабыз, өзүнчө даярданып келген, өзү айтып берет. Мындан кийин бир ыр беребиз, андан кийин түштүктөн келген туугандар, сиздер чыгасыздар, ырдан кийин даярданып туруңуздар. Урматтуу мекендештер, ушул бүгүнкү жыйындын мааниси абдан чоң. Жыйындын мааниси абдан чоң. Себеп дегенде биз жалаң гана саяктардын гана кайсы жерде кандай урудан чыкканын билбестен biz Kırgız elinin kelip çıkışına çoğun jardan bereribizди, unutпаңыздар.
Анткени сиздин чогулган материалдардын бардыгы тең. Кыргыздардын келип чыгышына барып такалат. Анан bir эки сөз айтайын. Кыргыздардын келип чыгышы эки чоң этникалык массивтен турат. Урматтуу туугандар, угуп алсаңыздар, булар мен үчүн эмес, силер үчүн керек. Эки чоң массивтен турат. Эки чоң этникалык бири-бирине жакын уруулардан келип кошулган. Бирөө бул тиги азыркы Түштүк Сибирден келген түрік тилиндеги этникалык массивтер. Алар 15-ші кылымдын 2-ші жарымында тактап айтканда 1575-жылдары азыркы территорияга келишти. Бирок аны менен гана чектелип калган жокпуз. Ал мезгилде ушул жерде дагы элдер жашаган. Бул 2-ші массив, этникалык массив. Ушул жергиликтүү этникалык массив менен келген элдер биригип 15-ші жылдан 18-ші жылга чейин кыргыз эли калыптанды. Эми биздин саяктар келди беле же ушул жердеги жергиликтүү этникалык массив беле деген суроо туулат. Туурабы? Ошондо биз мынтип айтабыз. Саяк деген сөздү Түштүк Сибирде, Алтайда дагы, Хакастарда дагы, Туваларда дагы, Шорларда дагы, Туваларда дагы жана башка элдердин арасынан көрсөк, эч бир саяк деген сөздү жолуктурбайбыз. Жок. Бир гана Бутанаев Виктор Яковлевич деген профессор бар. Өзү азыр Хакасия университетинде профессор. Ошол киши айтып атат. Саяк деген сөздү биз такыр жолуктурбайбыз. Bir gana söz var de jakın. Sagay. 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 Oşol sagaylar Eniseydegi ketken kırgızlar boluş gerek dep aytат. Al эми бердеги окумуштуулар жок. Сагай менен саяктын эч кандай тиешеси жок. Саяктар местный компонент. Ушул жердеги компонент. Еш жактан келген ме, ушул жерде болгон. Анан түштүктөгү тиги Сибирде келген элдердин баарын тең сиңирип алган. Анан ошол сиңирип алып, андан кийин бу монголдор да кошулду, монгол тилиндеги отречный монголдор да кошулуп отуруп, анан баягы расплавительный котел деп коет биздин теорияда. 300 жылдын ичинде 18 жылда калмактар колго келгенге чейин биз кыргыз болуп калдык. Эми сиздердин жасаган эмгектериңердин эң маанилүүлүгү, өзөктүүлүгү, эч кандай баасы жоктугу ушунда сиздер ар бир жерде туруп алып, айылда, областта, райондордо туруп алып, мындан бул чыккан, мындан бул чыккан, мындан бул чыккан деп силер бардыгын тең чогултуп берсеңер, анан аны биз чогултуп алып туруп, аябагандай чайнап, бышырып туруп, анан биз чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат ушун жазып аткандарыңыздар үчүн. Анан балким мен сиздерге бир орустар айткандай бир крамольный идеяны айтышым мүмкүн, сиздер мага мен менен макул болбошуңуздар мүмкүн, жолдоштор. Бирок мен илим катары, илимдин кишиси катары ушул уруу маселесине илимдин көз карашы менен айтып коюшум керек. Сөз жок. Кандай реакция болбосун мен муну айтышым керек. Кыргыздарда саяк, сарбагыш, бугу, дөөлөс, муңгуш, койчу кандай деген гана уруулар бар. Анан биздин кыргыздын санжарасында бир салт бар. Ал салт ар бир урууну бир кишиден чыгарабыз. Туурабы? Бул туура эмес. Кептин баары ушундай болуп атпайбы? Себеп дегенде. Бир мисал айтайын. Мына азыр мен дөөлөткө айтып отурам.
Sarbağış menen bugunu. Bul totem. Totem degen bul işenүү. Oşol kandaydır bir uç eldin totemge işenip oşonu özünün tukumunun ulandısı baştotusu katarı görüp anan oşonu bugu katarı kabul algandığında. Oşolordun arasında sayak da oşondoy. Kandaydır bir uç uruk eldin top dolu şu anan oşol elden taragan elder sayaklar bolup sanalat. Sayak degen sözdün etnonimdin gelip çıkışı jöründe bir jagı degende 8'ge jakın talaş tartışma. Anın barını aytpayın. Anda bu çoğun bir talaş tartışka aylanıp ketedi. Biz de men aytarım oşol. Biz oşol sayaktardın azırkıdan başlap terenge barıp durup Kırgızdardın gelip çıkışı, sayaktardın gelip çıkışı. Buna uşularda izildesek biz çoğun iş kılavuz. Bul birincisi. Ekincisi. Bundan bul çıkan, bul terde ornoşkan Bosteri'de bul, Cungal'da, Talas'ta, çapkınçılar Batkende, Leylek'te dey turgan bolsok, biz tura anıda jaş керек. Бирок оğul dersen unutbaş керек. Her bir sayaklarda jaşagan jerde tarixi yok orada. Kırgızdın tarixine köp salım koşkan. Önü kişine, öz işine uç mezgilge çeyin alıp kelgen. Oşol tarixka köyrök köңүл bursanızlar. Çoğultkanda material. Ol momunda yerdik jasagan eken. Kaçke momunda yerdik kılgan eken. Sadır munda yerdik kılgan eken. Bular Kazaklarga mınday karşı turgan eken, tigiler kalmaklarga karşı turgan ekendir. Muna uşunu unutpasanızlar. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele. Okuyalarda. En akırkı mesele. Vardır. Bizdin izildöğübüz, sizlerden жазган işiңер, bardık жазган, çoğultkan materialımızdan bardık iten. Eldi bölüböy jarbay, alardı kayra biriktirgende, baş koşkongo, jana başkalarga jardam beriş керек. Doğru. Biz barыбыз Kırgız elimiz. Bizden angsezimizde 2 tepkiştü, 3 tepkiştü idettülük var. Bu Kırgızbız. Andan keyin barıp turganan sayak. Rahmat. Çoğun rahmat ağa. Азыр бул жерде өз-өзүнчө сурап аткан туугандар бар сөздүчү. Өз-өзүнчө сурабаңыздар. Ар кими өзү кайсы райондон келсе ошол менен чыгат. Азыр ырды кезекти ырга берели. Абылбек байкеге чоң рахмат. Жакшы маалыматтарды берди. Ушуну барыбыз эске алалы. Азыр мына Кыргыз элинин аттын качкасындай таанымал ырчы Улан Качкыналиев агабызга кезекти берели. Assalamu alaikum arvanslar, ardaqtуу bir tuğanlar. Murunku göç kayda geçsek, keyinki göç oşol jaka barat demekçi mına sizlerden artыңыздар менен биздеги ушул санжарага болгон таалимибиз, тарбиябыз өзгөргөнү учур. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, төрдүн куту болуңуздар. Сиздердин айткан тарыгыңыздар менен биз кийинки келечекке кадам таштайбыз. Ортобузда болсун кемебейли, Кыргыз жери. Sen gelen özgönün, gönlün
Var bolalı, aman bolalı. Var bolalı. Orta usta olsun. Aybek baykem ne kılayın? Aparaket, dan demese. Miroslav baykem nırnırda bireyine mi? Bal olsa gitmeyiz. Yaş kezde gırda nırnırdan ısbayken. Burada akırın nırda atamız. Ulan kara tuşlar attı yerinde, aytar sözlüğümün aytalap belinde. Ün çıkışımı seni bütem sarığım, anık belen aytkan sözüm geleminde. Anık belen aytkan sözüm geleminde. Tolunsuz ulan karıla dilimde, dara kırday çaldırağı dilimde. Dün çıkışım gelsen bolo düttürmey, savalanıp samay çaçın birinde. Savalanıp samay çaçın birinde. Aylap çındap calgız sen dep tübündüm, Jürügümdün bardığına ümündüm. Oldu şildep edip kalmaz sebepsiz, olsu sende men katıngan jügöndüm. Olsu senday men katıngan jügöndüm. Ulan kara tuşlar attı elinde, aytar sözlüğümün aytalap belinde. Gün çıkışımı sağa degen makabat, yüreğime batıp barat terengine. Yüreğime batıp barat terengine. Oldu şimdi bedip kalmaz sebepsiz, olsu sen daimen katıngan jügöndün. Olsu sen de men katıngan jügöndün. Olsu sen de men katıngan jügöndün. Var bolalı, aman bolalı ataları kadar bir doğanlar. Rahmat, Ulan Mırza talandın taşkında öze versin. Ulan Mırzaga davir kol çağıp koyalçı, sayaklardan demi olsun deydi. Özün sayaktın kulunusun. Kelingizler emi, бұл ырдын астында сіздерге de қайтып кетті. Еми, те алызда бізден түштіктен келген туғандар. Келіңіздер Ош Баткен облысынан келген туғандарды шақырабыз. Келіңіздер Ош облысынан, жана Баткен облысынан келген Қайдолат чапқыншы ұрықтардың өкілдері ғана келіңіздер. Сіздерді бұл жаққа. Тоғыз торо. Алып Жаллабатқа кіреді. Ош Жаллабат барлы. Ато жана мен кинодан ұқтырем да. Тоқтағұл Ошқа кірбей, Жаллабатқа кірбейді деген. Қара, келіңіздер. Ош, Жаллабат, Тоқтағұл, Баткен. Туғандар келіңіздер.
акындар, жана биз Нарын областынан баштаганбыз, ошондо Акталадан 2 киши бар экен, келбей чыкпай калыптыр, кошолуп. Анан көптөн көп өтүнүч, сөзгө кулак төшөп, мындай акырыныраак болуп угуп бериңиздер жакшылап. Анан эмени сактайлычы, убакытты сактайлы, созулуп бартат. Мына азыр ушул сиздер туугандар сүйлөсөңүздөр, анан мына улуу тамакка кезек берели, андан кийин бир 2 област калды, ошо менен жыйынтыктайбыз буюрса. Бериңиздер. Урматтуу туугандар, менин фамилиям Исаков, атым Абдаким, көпчүлүгү Аким деп коет. Мен түштүктө чоңойдум, Жалал Абадтын Рот, Арсланбап жакта тоосунда. Өдө-чекти саякмын, анын ичинен күрөң молой. Мына бүгүн чогулабыз дегенди угуп алып, аябай азыр Бишкекте турам. Чакырса дагы, чакырбаса да барам деп өзүмчө толкундандым да, чын айтканда. Мына мен көп өмүрүм Ошто өттү, иш боюнча. Мына Кыргызстандын Нарындан башка областтарын бүт кыдырып чыктым. Нарын ата тегим ошо Нарындан башталган экен, бирок ошол именно ошакта болбоптун, бир насып болбосо. Эми ошол көп мурун санжарлардан чамчы окуп, анан жакын арада мына Жумгалдык менен коңшу болуп жүргөн бир тууганыбыз бар, Жолдошбек Байке. Анын китеби бар, Саякнаме деген. Ошол жерде мондай бир жакшы нерсени жазып кетиптир да. Адамзат генийлеринин бири Мухаммед пайгамбар ар ким ата теги менен даңтансын деген хадис бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мына ушуну билбейт экенбиз да. Ал бирөөнү саякпыз деп атсак, биз бөлүнүп аткан жерибиз жок. Анан жазып коюпту дашы. Өзүнүн тууганы, уруусу менен мактанат, даңтанат. Өз тууганы жөнүндө жакшы сөз айта албаган адам улуттун даңтай албас деп койду. Мына көрдүңөр туугандар. Биз биринчи жана сүйлөп кеткендер айтып кетти. Мына биз элибиз бир үй бүлөдөн, анан кийин тууган уруктан, анан айылдан, райондон болуп отуруп, мына бир чоң бир мамлекет түзүп атабыз деген сөз чын айтканда. Анан дагы бир нерсе, бул илгерки заманда бурмалап, саякты дагы ар кандай сөздөр менен бурмалап келген. Муну кулагыбыз менен угуп да жүргөнбүз. Азыр мен өзүнчө изилдеп көрсөм, мына Бишкек эле шаарында көчөлөрдүн аттары. Мен бир күнү отуруп карап көрсөм, Бишкектеги аттар кыргыздын ушу саяктардын атынан коюлган мен билгеним 36 көчө бар экен. Ал эми саяктан башка уруулардан 95 көчө бар экен. Ошо 95-тин ичинен дагы кээ бирлери саяк болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн, аны мен азыр айта албайм чын айтканда. Бул деген эмнени билдирип турат? Себеби дегенде биздин саяк ата бабаларыбыз кыргыз элине чоң эмгек жасады деп айтсак болот. Мына акындардын ичинен кандай залкар акырлар өттү, Калык Акип, Тоголок Молдо, Токтогул жана башкалар. Балбандар десек, балбандардын ичинен биринчи балбан мына биздин Кожомкул балбаныбыз турат. Сулуулар десек, сулуулардын сулуусу биздин саяктардан чыгыптыр. Эми айта берсең сөз көп, конечно, буларда. Бирок эмне үчүн ошолор менен биз сыймыктанбайбыз? Сыймыктанышыбыз керек. Биз ошолор менен мактанышыбыз керек. Анан аны үчүн биз ошол бүгүнкү азыр элден топтолуп аткан маалыматтарды топтоп, мына ушу Байыскан жана башка биздин туугандар ушун топтош сөзсүз керек бул. Сөзсүз керек. Илгери айтышчу болчу аксакалдар. Жет атасын билбеген кул деп. Жет атасына чейин мүмкүн болушунча үйлөнбөшкөн экен илгери. Ошондуктан мына кээ бир жердеги жашаган адамдар
өзünün ким екенін билбегендер өте көп біздің Кыргызда. Өте көп мындай нерселер. Ошон үчүн сүрүштүрүп ушундай жардам берсек, өте жакшы болот деп ойлойм да. Рахмат көңүлүңүзгө. Ağayın tuğanlar, ben Toktoglu müşteri aydınam olum. Atım Maksatbek, familiyam Urmatayev. Emin men de özümde de jogorku bilimdimин, bирок мындай нерсеге мен көңүл бөлгөн эмесмин убагында. Биз партиянын талабын аткарабыз деле көп четпей калып калдык. Бирок мен билем, мен саяктамын. Саяктын ичинен кайдылат. Бул чындык. Эми ушуну уюштурган мына жигиттерге мен аябай ыраазымын. Мен Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, неберелүү болуп калдым. Неберелерим менден сурайт, ата биз саяк экенбиз. Саяктан кичине көзгө көрүнгөн туугандарыбыз барбы деп. Ana мен тоголок молдан айтып, 20 сом бере койсом, неберем ушул акчаны сактап жүрөт, тоголок молду атамды сатпайм деп. Акачан жок кылат. Демек, бул да болсо ошо менин неберемдин канында кайдылаттын саяктын аралашмасы бар. Тагдырым татаал болуп Украинада жашадым. Ошондо арман кылат элем. Ушул хакол аялдан ажырашып, Кыргызстандан кыргыз алсам, эркек балалы болсом, атын саяк коем деп. Апам болбой койду, саяктын жүгү басып калат, Тагай дейди коет. Баланын аты Тагайбек болуп калды. Бирок агайын туугандар, рахмат. Эмилбек Каптагаевичке дагы мен ыраазымын. Эмилбек Каптагаевич, мен сиздин саяк экениңизди билбептирмин. Билсем мен сиз Үстүкөлдө апам болуп турганда бекер эс алчу экенмин. Ушундай туугандар, менин чоң атам жаңалы Кулиев деген киши болгон, азыр болсо 116га чыкмак. Ушунун эмгектери бар. Жигиттер мен силерге апел берген аракет кылам. Анткени бул жанагы илгерки баа курман ырчынын күйөө арасы болгон. Бул эмгек бар, мен апел берем. Демек мен силерге кааларым, агайын туугандар, саяктар, ар дайым бар бололу, бай бололу, эң соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун, отурган ордуңуз ушундай сыйырматтын төрү болсун, алганыбыз ак бата алкыш болсун, урпагыбыз Кытайдын элинен да көп болсун. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Бүгүн биз үчүн майрам күн, чогулуп ынтымактын күнү болуп атат. Ушул саяктардын бир жакшы күнү болуп жүрсүн. Эң биринчиден ушуну уюштурган биздин туугандарыбызга чоң рахмат. Байыскан башында туруп, мына группаны түзүп, жалпы колдоп, бул уюштурушта чоң иш. Биз алып эле бирибизге мындай сын айтып, мүмкүн азыр кээ бирлер айтышы мүмкүн, мындай кылса болмок, тигиндей кылса болмок деп. Уюштуруш чоң иш. Ушу силерге чоң рахмат. Ынтымактын башталышы болуп атат. Биз колдойбуз. Биз 9 тоrodonбуз. Мына 6 адам чакырыпсыздар, келдик 6-дан отурат балдар. Чоң саяктын тукумдарыбыз. Мына ичип аткан бозо дагы 9 торонуку. Атайымына дагы бирим 100 литр салып атайын, ушу саяктарга деп өзүнүн кол эмгегин алып келип берди. Анан жакшы кептерди айтты өйдө жакта. Эң биринчи ошо ынтымагына саясаттан алыс болушубуз керек. Бирибизди саякпыз деп башка элден жогору көтөрүп, өйүстү көбүрөөк көкөлөтүп албашыбыз керек. Элге жаман көрүнүп калабыз. Эң нечи ынтымак болсун, биз колдойбуз. Тогустoro элинин 80%га жакыны саяк. Биз чоң саякка киребиз. Ассаламу алейкум, туугандарым. Мен Тагайбек уулу Данир, ушул Тогусторолук болом. Жанагы Ошко, Баткенге кошулат деп атпайбы, биз Кыргызстанга эле түз башы ийген Тогусторо району болобуз. Өлсө да Тогусторолуктар жаллап аттыксың десе жок дейт. Нарындыкмысың деп ойлонуп калат дагы, мурун болгонбуз деп коет. Бирок Тогусторолукпуз дейт да. Эми туугандар, узун сүйлөгөндө менден ар кандай сөз чыгып кетет. Токо тери Моно айтылган сөздү ишке ашыралы. Акча десе акчадан, сөз десе сөз жагынан, башка материалдык жагы болсо жардам берели дагы жана бир авам жакшы айтты. Чекесинен китептерди пытырат чыгара берели, калганын жыйнай берели. Кыскасы эле ошол, того терелечи. Анан ай сайын, анан жыл сайын ушул жерге келип, Байыскан жана башка багачакелердин алып берген 2ден тайын жеп кете бербейли, койгула, иш көтөлү. Сөздүн того тер ошол, иш көтөлү. Саламатсыздарбы ушу саяк туугандар. Биз дагы
базар коргондон деп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Базар коргондогу Жаңгак Токойлуу Баа Башата деген кийин Арсан бабата кийин чыкты. Багандын бири Баа Башата деген куд ошол жерде коюлуп 3 ача зоо бар ошонун ортосунда деп айтылат. Баа Башата өрөнү, Арсанба өрөнү, Токойлуу, Жаңгактуу жерге барып жашап калганга туура келиптир бизге. Биз сиздердин бирок бул жерде мен узунураак сүйлөсөм капа болбойсуздар. Бардык саяктын түрү ал жерде кездешет. Шыкмама саяктагы бар. Кызылыкүр деген жерде. Ошондой эле Өйдөрөнү көчкө алганда келгенде Бакуулу, Бекуулу булар дагы бар бизде. Ошондой эле мен өзүм Өйдөчектиге кирем. Өйдөчектинин Курман кожосуна кирем. Ошол жерде жашайбыз. Эки ата ертишип барып калган экенбиз ошол жерге. Дөөлөт ата, Эшей ата. Улуусу Эшей, Дөөлөт ата, кичүүсү Эшей ата. Өзүңүздөр Токтогулду, Үчтеректи жакшы билесиздер. О Сыдык болуш деген. Сыдык болуш биз жактагы жерди бөлүп туруп, болуштук бөлүп кетип анан болуш шайланган. Анын кызын же болбосо Абды Сүйөркуловду жесте кылып биз жактагылар бүт катташып жүргөн. Эми мындайча айтканда дагы бир уникалдуу жери Арсланбап Нидолко саяктын кыргыздын ата бейити болуп эсептелинет. Бүтүндөй кыргыздын кыйын чагандары ошол жерге барып коюлган. Ушундай уламыш айтылат. Кулжуга чата коюлган экен. Тоок Батыр коюлган экен. Биз уккандан дагы бир канча кыргыздын инсандары саяктын кыйындары ошол жерге коюлган. Эми бизден дагы уучубуз кыр эмес да. Кимдер чыкты? Кандай элсиңер эмне деп жашайсыңдар? Кыргыз Республикасынын телевидениyaсын түптөгөн Балташ Кайыпов саяк болот. Мына биздин абалар болот. Сатып алды Далбаев саяк болот. Кыргыз эл немеси контролдона артиси. Значит, түштүк региондон биринчи немени эл артисын алган саяктын жигиттери. Значит, таланттуу келген саяктар. Ошондуктан түштүктөн биринчилерден бери ошолорго берген. Андан кийин Чойбеков Рыскул Чойбеков деген чыккан. Бул Айыл чарба институтунда доцент кафедра болгон. Биз жактагы көпчүлүк жигиттерди алып келип окуткан адам ошол болот. Ушундай кыйындар чыккан биз жакта да. Эми кыскартайын сөзүмдү. Assalamu alaikum. Kutmandı gününüzler meyen sayak tuğanlar. Men Ketmen Töö'den Kavanın tokumundan Kavanın 4 balasının bir 6 balasının biri olamın. Özüm Ketmen Töö'de turam, Matvayev Kazıbek. Emi ne deyiz? Biz şunu uyuşturup emi olup atkanlarga rahmat aytışımız gerek. Ketmen Töö degen негизинде эч жака качпаган, жылбаган элдин баары ошол жерден тарап, калмак жапырыгын эр садыр ошол жерден кубалап, бир Кетмен Төөнү бошотуп, андан кийин таласка, таластан чүйгө, чүйдөн көл, нарын, жумгал деп ушундай кылып Кетмен Төөнүдөн башталган бүт баскынчыларды бошоту. Анан мен өзүм Каванын уулу, Кавадан биринчи уул ала көзүнөн кайдылат дейт. Экинчи уулу Түнгатар Түнтөй, үчүнчүсү Шык Мамат, үчүнчү аялдан, төртүнчү аялдан Кутунай болуп, ошо 4 туугандын ошону 6 баланын биринен тарайбыз. Анан калганын кийин ушу китептерде баарын чогултуп анан айтабыз. Мен жалпы тегим Түнтөй, Кава саяктан. Рахмат. Эми жанакы баарыбыз жардам берүүчү эмен эртелетсек, санжыра чогултуш тез эмес, оңой иш эмес. Бирөөнүн үйүнө барсаң, бири жаман көрөт, бири эмне деп атасың деп эме кылат. Анан дагы айтып кое турган нерсе, 90%дан ашык биздин Кетмен Төөдө жалаң саяктар жашайт. Саяктын бардык түрү бар. Эч ким иши жок эмес, бардык түрү бар. Саяктан Кетмен Төөдө. Анан башка уруулар азыраак сайыл. Калганы бүт ошол жерден тарап, ошол жерден калганы калып келип, жанакы жеңи жоктагы биздин айылда ошол жерге коюлган. Кечиресиз, жеңи жок эмес. Манасчы Жаңыбай. Эмеден качып барып, Жумгалдан. Ошол жерде өлүп, андан азыр урпактары күмбөзү ошол жерде турат. Жанакы Өйдөчектиден Сыдык болушта биздин ошо буураканда коюлган, мен өткөндө эмеге күмбөзүн жүктөгөм группага. Ал Олия иши болгон Сыдык болуш.
Рахмат көңіл. Саламатсыңарбы, саяқ туғандар. Сіздерге ушул Жалал-Абад обласының Ноокен Базаркөн районунан аксакалдарыбыз, саяқ аксакалдары жаландуу салам айта баргыла деп бизге буйруп эле ошол аманаттан кутулуп коюн, саламатта болгула. Мен өзүм Базаркөндүн тургуну болом. Кочкарата шаарында нефтегаз өңгөн. Иштеп калып ошол жерде 40 жылдан бери турам. Атым Мамасалы, фамилиям Исмаилов. Мен Санжарга көбүрөөк кылсам булардан убакыт алып койдук. Мен башка кылып аткан жана жумуштар боюнча айтайлы. Саяктын кайтылатынын билебиз. Мен айта турган мына бир жигит бар. Кайдулаттын буругунан ушул жигит Акталадан Мирлан деген баягы көбүрөөк чирip аткан жигит ушул жигит. Жалаң эле Кайдулат эмес, саякка кызматтык кылып аткан. Чоң ыраазычылык билдирели да, ушунун да эмгеги зор. Ушул жигитке чоң жакшы тилектерди каалап койсок. Буга кошулуп Байызбекти. Биз өзүбүздүн урук боюнча Базаркөн Ноокен районунда эми Кайдулаттар где-то биз эсебибиз боюнча 150 Ноокен Базаркөн районунда Кайдулат уругунан где-то бир 150 түтүндөй бар экен чамабызда да. Ошол немени мен мойнума алайын, Кайдулат уругун саяктардын. Кеңештеген ийгиме көбүз, биз ошону түптөп жаңы жылга чейин кылып берели. Өзүбүздүн иш-чараларыбыз бар, ал кандай жол менен алып барышты. Ошол жол менен баратабыз. Анан бул Мирланга да бир айтып койгонум, биз Кыргызстандагы жалаң Кайдулат уруктары өзүбүзчө группа түзүп алып, байланышып, тактап койдук десек, жаңы жылга чейин боло берет да. Туурабы Мирлан бай? Кайдулат уругун биз өзүбүзчө Кыргызстан областтары эмес, боюнча тактап атабыз. Ушундай ийгиликтер бар. Ekspedisyon gelmesin. Kımbatlı tuğlalar. Biz bazı kamu işleri çoğunluk alan işlerimiz. Sayak kıymetken, sarılaş kıymetken, bu kıymetken işimiz yollar çoğalmamız. Ana değerli şu vakta sayaklar üzerinde yakşı meseleler böyle yapmamız. Ama ben şu olmamda okuyanları koyuyorum. Santralar öldürecek şeylerdeyiz. Karakter yazalıyız. Grup olmamda okuyanları koyuyorum. Santar Cuma'nı isteyen o Nasyonel Üniversite bir biyograf sanatçı var. Şimdi bunu ben de koyuyorum. Koyuyorum sonra ben de ayrıldım. Ama Navre'nin işaretleri var. Çok da sanatçı. Ama tanesi bu. Sayak koktu. Sayaklar işleri paylaşımlarını bilmezler. Anlamaydım. Sanatçımanın sayaklarını sayaklarını cimriyetsiz sayaklarını Kırgız evinin miratorisi dediler. O sen kaç miratorisi bulasın dedi. O tağayri balası fayda alıp kalanını bilmese, bana öyle sizin manavız bulur. Bu örnekli senin atan bulur dedi. Balasının atasına tanıştırıp atsa miratorisi bulur mu? Benim Marskol sayak değilsin. Ona kuvvetinin sarık şeyinin ortasına düşüp o iki pırtılma bulasın. Çavuşma cümleleri gördük Marskol sayaklar alıp kalmamız. Düştük mü süper sayak değilsin. Signallı sayaklar düştük mü pinlikte olduğumuzda o bir kırmızını tutuyor olamaz dedi. O şey sayaklar zındıma ayaklar. Bence oturuyorsun. Türk korkma. Türk korkma. Mama işte o.
Şunun için bunu haliyle diğer tarafından aspekti başta okuduğundan sayarlarınız amanasını olsun, geleceğe olsun, bu uyuşturucu çıkan milletlerden işleyen işleri iyi yürütün. Rahmat. Kıskançılar. Allah'ımıza Kurbanları sizlerden şuradayım. Nasıl kontrol olacaksınız? Sizi oldukça fikirde sizi görüşüp halkın okumalarınızdan razımız. Şerifayane atamdığın altın sırasında hayvanın yaxşısına etkiler. Gözlerinde yaşama söz var ne? Ama biz bu böyle 5 tane kocaman olsun. Sandım, ayak sandırarak ayaklarımız, ellerimiz, bakalım bunlar olur. Taraflayıp sandıranları radyolarla var mı? Devlet ayrı sonuçlar var mı? Sonuçlar olsun. Görüntüler. Bizim toplumumuzda bu devlet geçiş toplayacak olsun. Bizim çalışmalar var. Şu birimizde bir sıra var. Özgürlük kontrolü patriotluk sevgide olsunlar var bizde duruşur. Cenab-ı Allah'ın bir yeni ölçülükle balaşa başlayalım. Al, evi, arası özgürlük, ruhuna yarışır. Bu sefer Cenab-ı Allah'ın konuştuğu parçayı ayetlerinde bu sayıklar Cenab-ı Allah'ın şöyle hakkı, söz gerek. Para ucunda bana veriyoruz. Kardeşim, sonra konuya yapmayı. Bolumuz var. Bol ucunda bir son çok daha uzun. Bu çok özel. Bizim Cenab-ı Resulullah dedi. Ve yeni bolumda tiyatro var gereken, tiyatro var gereken, Cumhurbaşkanı gereken, burada hoş gereken onu seviyor. Boşan için konkret söz söylüyor Cumhurbaşkanı. Cenab-ı Şerif'ten bir ayet böyle itibariyle bir belli. Onda düşürür vaktini düşürür. Şimdi psikologlar sıramasında duran, içinde de olumlular, yakada Cenab-ı konkret bir düşürür akıl var. Boşan için daha kasaya. Bu ortada bir ekibin sonuna koyuyor. Bu sefer düşürür ayak büyüklüğünün geçmişinin buyurdun sayakları İskek'te yaşayanlarga üçümüz bu qoğum bu qoğumuz bizim 1992 yılından başladı. Bana Serdeş'te başlarında 789 yıldan beri. En genç yılı Bursa'da yürümeyi yapıyorsanız bu qoğum yemeği yıkarmak. Bana emin hatalar ettikleri sağlamak gerekir. Bu çoğunlukta ne? Bu qo'm yemeği yıkarmak, qo'm istemem etmeyin. Sen yemeği qo'm bo'laversin. Ana o'shanday patyatizmdan bo'lsin. Ana müçö olandan men hozir o'sha bir aytib turgan so'risi bunda. Müçölükü çoğunlasak rahatlığı aktarıyorlar aktarıyorlar. Ama söz var böyle. Biz 182 bölümünde ya da 90 yılına yakın müçöler 23 günden sonra sanat bölümü. Bölümü 210 yıl sonra bölümümüzün Karacalık'ta gelince. Anam ayet olup çoğunlar. Ayetler benim için bana uçun geldi bana Allah'ın yani boyutu sevgileri çoğu seçenekleri için bana çok konuşuyor. Benim sorusum en özgün büyülüğüm var. Benim sağlık eğitimine güzelliğin şeyden böyle. Benim bağlarım böyle. Bugün gelip falan sayaklarımızda ona ödeyde karap dursanlar Kuzu, Ayçılı, Asavası, Cebi Cıldızı, Kırkuğu Kırmızı,
келсе. Бұл Ақжолттағы Мұратайдың, Жүсіпбек және Сүйіншбек деген тараған саяқтардың ұшы ұруының ертең біз көріміз керек екен. Сол Мұратайдан тараған. Мен бұл Оректің көкасынан болса көкасынан андасып қарап Манас атауының көкасамасы. Бұл айтып атқан нәрсенің бары Орекке жеткізілміз. Бұл Қырғыздар жеті деген сөзін өтейіп, бұл жеті болуды біріктіріп жеті адамыздың еске тұрған нәрсенің бары қамтылып тұр. Осымен сіздерге сұлыш көп кетер. Ұшын тобы егерде тура көре тұрған болса, саяқтардың ұшын туысығып, асамасығып, бүгін мақұл болып берсеңер деген бір сұлыш көріп. Бұл ден. Анан енді ол жерде күн, аспан, ай, yıldız bari ebe olmaktan кейін баяғы Манаста söz бар. Ayın менен күнүңдүн шүрөсүнөн бүткенен, аспан менен жериңдин түрөсүнөн бүткенен. Ошо саяк уурусу поэзиядан бери кыргыздын бир уурусу болуп келген үчүн ушул төрт сөздү дагы биз кошуп кетсек ашыктык болбойт экен. Анан эми улуулугубузду улуу элекенибизди мына дүйнөнүн жүзүнө Kırgızstan'da bayağı kandaylı doğumunu ayıp dese, özgür madaniyatın, narkım, asilin, bolgon bir yakşı nersesinin böyle düğünüğü, görgöz algan eldi ulu eldi ayıp. Abis olsa, memleketin 2200 yıldığın görgözü düğünüğü. Manastın 1000 yıldığın görgözü. Oştun 3000 yıldığın görgözü. Göçmenlerin bilmez 3 yıl görgözü. Düğünüğüyle. Bizlikinde saf, bizlikinde nar, bizlikinde madaniyat, düğünün bir de yerinde çok. Bunu maktanın ayıtsız gerek. Anadolu olsa uluğumuz öldürür, uluğum koyun, hakkari, ayda otmayın bana. Kırgızların aslında yetkergende söz tutmayın falan. Bırak uşul sözlü, uğa başlığında pençeyisin var. Uluğun urpaklara gep kuralı, unuttun uluğun gep kılalı. Uğuzkandan gel atkan uluğu saltka, uluğu geçilemezden bek duralı. Ulu saltı saktasan el bolasın, uluğun sezmesen gem bolasın, unut üçün büyümese oğul kızın, usul ele komşularga jetmez cem bolasın. Takır ele jetmez açık aytam ey kırgızım, taşı gözme Kıtayga cem bolasın. Jeti doğan kırgızım oygon bura, jerin üçün elin üçün tolgon bura, el jer üçün kaşık kanın ayvagan, jet atanın namusun oylon bura. Kırgız üçün kırgız kana büyütmesen, kırgız üçün kırgız kana tütetmesen, babam bana sarımağı görüp durat. Bakay koşay Almanbek Attila karap durat. Kırgız degen uğul kızın süyetmesen. Evet, bugünkü Jeti Doğan'dan gelgen boyunca büt bardık yerden gettir. Jeti Doğan Rosol boyunca Jeti Doğan jönde de bir ırok koyun, Rosol menen toktayın. Ezelki ulum joldu gömbögülü, eki göz birin sokur görmögülü. Kırgızmın sokup turgan жалгыз yok. Sıranam 40 oruğa bölmögülü. Aytkıla orta bölüp barımı, Arolayın narındağı at başada öp vardı. Tüm boyu ısıp göz oynap yatsam, түш көрем баткенде көріп зарды. Ордалы ұшты ойнасам ойым санат, жаныңа дава болыр қаламат. Таластың қан ордасы тартып тұрса, генен чүй пішкенінде чоң салтырат. Жеті думан кыргызды ойнын алған, карабалты, чүй тоқмоқты, соқылықта чоң салтырат. Үмтеніп жүреміз бір сымал, біріксеп құрт баламыз қырыстыңар. Алатау жалғыз бізде, Ысықкөл жалғыз бізде, Кыргызстан жалғыз бізде бірігені, Анткени Kırgız sığar. Ertenge çeң жақсысы бүгін ойған, ұрпаққа барабыз бұл күкін бойдон. Kanımız denimizden azırabay, kansada ölgön жақсы bütün бойдон. Aylanbay Hizbut Partisi sektalarga, Kırgızlar ölgön жақсы Kırgız бойдон. Attabay ata saltın babalarkın, Kırgızlar talgan жақсы Kırgız бойдон. Pardonumda.